Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош шаарынын жана облусунун эли менен жолугушту. Ал суроо жооп иретинде өтүп, эл негизинен шайлоонун партиялык системасы жана конституциялык реформа тууралуу маселелерге кызыкты. Ошондой эле соттук укуктук реформаны жүзөгө ашыруу, ишкерликти колдоо боюнча да суроолорду беришти. Садыр Жапаров тургундардан келген бардык суроолорго жооп берип, чечилбей жаткан айрым социалдык маселелерди жөнгө салуу боюнча жеринде тапшырмаларды берди. Теманы Оштон кабарчыбыз Жаңыл Турдумаматова улантат. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Ош шаарынын жана облустун эли менен жолугушту. Жолугушууга жалпысынан 5000ге жакын тургун катышты. Аларды стадионго киргизүүдө санитардык эпидемиологиялык кызматкерлер ар бир жарандын дене табын текшерип, андан соң гана киргизип жатты. Ар бир жаран өзүнүн саламаттыгын эске алып, баарында тең бирдей медициналык бет кап бар, ал эми орундуктарга жайгашууда аралыкты сактоо тартиби каралган. Тынчтык жолу менен бийликти алмаштыралы дегенге макул болушуп, бардык бутка түшүп кетишин жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Ош шаары жана облусунун эли менен болгон жолугушууга келген Садыр Жапаров көпчүлүк жарандарды кызыктырган 2020-жылдын 10-январына белгиленген президенттик шайлоо боюнча суроого өзүнүн позициясын билдирип, шайлоого талапкер катары катышаарын кошумчалады. Ошондой эле шайлоо өнөктүгүндө административдик ресурс колдонууга жол берилбестигин да билдирди. Шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алгандагы сатып аткан адамда кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Эл арасынан президенттик жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча да пикирин сураган суроолор берилди. Жапаров алдыдагы шайлоолорду конституциянын ченемдерин так сактоо менен өткөрүү керектигин белгиледи. Парламенттик шайлоону эмне үчүн жылдырдык? Эл партиялык системадан кетели деп, партиялык шайлоону токтотолу деп бийлик алмашып атса, анан кайра эле ошол баякы эле партиялык система менен шайлоого барсак, бүгүнкү шайлоо комиссиясы менен шайлоого барсак кандай болот деп ойлонуп туруп, 1-июнга чейин жылдырып тура турган мыйзам кабыл алып, 3 окуудан мен кол койдум, күчүнө кирди. Бул дагы толук мыйзамдын негизинде болду, жылдырылды. Анткени конституциялык реформаларга барып, системаны, башкаруу системабызды алмаштырып алып туруп, андан кийин анан шайлоо өткөрөлү деп чечтик. Ошондой эле ал партиялык система жана конституциялык реформа боюнча да сөз козгоду. Анда 4-октябрда болгон депутаттарды шайлоодогу элдин ичиндеги нааразычылыктарды колдоорун билдирди. Учурда реформалар жана референдум боюнча тийиштүү эксперттер адистер иштеп жаткандыгын айтып, эл менен акылдашмайынча эч кандай референдум болбостугун билдирди. Башкысы баш мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөр боюнча ар бир жарандын сунушу эске алынаарын кошумчалады. Конституциялык реформаларга барабыз деп долбоорлорубузду даярдадык. Бир нукка түшүп кетиш үчүн жогорку кеңештен карасак тез болот го деп. Аны дагы ушул МПОчулар жогорку кеңеш 28-октябрдан ары карай эч мыйзам карай албайт, мөөнөтү бүттү деген ой пикирлерин айтып атат. Ошондон улам мен азыр ойлоп турам, эгер андай боло турган болсо, каршылаштар чыга турган болсо, анда конституциялык кеңешме түзүп туруп, конституциялык кеңешмеге конституцияны беребиз. Жолугушууда чогулган эл соттук укуктук реформаны жүзөгө ашыруу, ишкерликти колдоо боюнча суроолорго жоопторду алышты. Ошондой эле коррупциялык иштерге аралашкан жана кадрдык маселелер боюнча да суроолор берилди. Асыр районуна Кызылкыштак айынан жер сатып алганбыз. Ал жерге ошо жүн менен терини кайра иштетип, ошол жерде строй материалдарды чыгарабыз деген ишкана ачабыз деп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ошол күндөн ушул күнгө чейин биздин башыбыз соттон чыкпай, ушул жок дегенде колдоо көрсөткөндүн ордуна бизге куугунтукор ушул күнгө келдик. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз кабыз карап ушул жаш мигрант ишкерлердин проблемасын чечип койсоңуз өтө чоң жардам болот эле. Биз чоң үмүт менен келдик. Аябагандай көп инвесторлор келди. Менин иш убактымдын жарымын ошолор алып атат, инвесторлор. Мурда инвестор келип бир ишкана курайын, ушул жерге 10.000 адамдын жумуш орун түзөйүн десе, биздин баякы майда чиновниктер акча сурайт экен, доля сурачу экен. Мунун баарын жоюп атабыз. Эми биз иштегенибизге 20 күн болду, 20 күндүн бир жумасын эле толук кандуу иштей баштадык. Сиздин ишиңиз боюнча, эгерде инвестиция салабыз деп жер сатып алган болсоңуз,
мына жергиликтүү бийлик өкмөттүн өкүлүнө азыр мына угуп отурат, жанымда тапшырма берип кетейин. Баарын тактап туруп, анан бизге маалыматты жеткирсин. Конституцияга ушу киргизсек, депутатка бала чакасын үйлөп, жайлап, элге кызмат кылып, жашы 55 жаштан 2 созупка ушу депутатка шайлаганга ушуну мыйзамга киргизсек. Партийный система деп мына бүгүн 3-4 жолу партийный система келип, мамлекетти талкалап сазга батырды. Муну көрдүк мынакей. Анан эми азыр жаңы конституция боюнча реформалар жүрөт деп атпайсызбы? Ушул боюнча биз бир мандаттуу округга кайталы келели десек, партиялык система болсун деп дагы талашып аткандар бар. Жарымы одномандатный болсун, жарымы партийный болсун деп. Кайсыл системасын тандайт элеңиздер? Мисалы азыр көпчүлүккө мен суроо берейин. Бир мандаттуубу же болбосо жарымы партийный, жарымы бир мандаттуубу? Мисалы бир мандаттуу дегендер кол көтөрүңүздөрчү мына, бир мандаттуу болсун дегендер. Почти 90% экен. А жарымы партийный, жарымы бир мандаттуу болсун дегендер кол көтөрүлөчү. Почти жок көсө. Мынакей, почти жок экен. Ушул жерде канча адам отурат? Бир 5000дей адам отурат. 5000дей адамдын 100% бир мандаттууну каалап атасыздар, Кербен шаарынан Коштөбө айыл өкмөтүнө чейин 14 километр. 3 километринде такталбаган Өзбекстан менен чек ара бар. Ошол жерден жергиликтүү жашоочулардын жылкылары, уйлары өтүп кетет. Аны караган эч ким жок. Ошол маселени чечип берсеңиз. Биз тараптан ушу кечиктирилип жүргөн экен. Мага жеткен маалыматтар боюнча биз кече жакында чечим кабыл алдык. Мындан ары чек ара маселесин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич башында турган комиссия мүчөлөрү чечет. Жакын арада иш сапары менен барып келди бул боюнча, сүйлөшүлдү. Анан кийин ошол ушундай чечимге келдик. Кудай буюрса, Өзбекстан менен чек ара маселеси жакын арада чечилет. Мына Камчыбек Кыдыршаевич отурат элдин арасында, өз ишин баштайт жакын арада. Жакшы көрөсүңөрбү, жаман көрөсүңөрбү, туура дейсиңерби, туура эмес дейсиңерби, биз ушундай чечимге келдик. Анткени чек ара маселеси тез арада чечилиш керек. Чек ара маселеси чечилмейин тынчтык болбойт. Мына ушундай чечимге келдик да. Өкмөт башчыга тургундардан сырткары ишкерлер тарабынан дагы суроолор узатылды. Алар инвестиция тартууда көрүлүп жаткан негизги көйгөйлөрдү аташты. Ошондой эле аларга айрым тараптардан коркутуулар да болуп жаткандыгын билдиришти. Ишкерлердин жана айрым көйгөйлүү маселелерин чечип берүүнү суранган жарандарга коркутуулар же кысымга алуу болбош керектигине токтолуп, мындай маселелерди көзөмөлдөөнү тиешелүү кызматтарга эскертти. Кимдин аталып ушинтип аткан болсо, ачык атап аткан адамдарга куугунтуктар болбосун. Мына жергиликтүү бийлик, өкмөттүн өкүлү көзөмөлгө алыңыздар. Мындай жөн гана териштирип, анан татынакай мындай адилеттүү чечимге келгидей болгула. Анан мына азыр аттарын атап атпайбы, мындай карапайым калк ушунун баары. А тигилер болсо чиновниктер, коррупционерлер көп мындай болуп келген 30 жылдан бери боло берет. Бирок ушуларды куугунтукка албагыдай болсун. Кыргыз Республикасынын президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушууга 5000дей жаран келди. Жаңыл Турду Маматова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош шаары.